негизи эле бош отурганды жаман көрөм. Колумдан келишинче билбесе мен алек болгонду жакшы көрөм. Ал жерде тургандыктан байланыштуу көп убакта өзүмдү жанагы үйдө мал жандар бар, аларга карайм. Жана ошондой эле колумдан келишинче үй иштерине жардам берүүгө аракет кылам. Анан дагы шаарда бир эки жерде иштейм. Күндө эмес, черезден чакырат, өзүмдүн керегиме акча чыгып турат. Көбүнчө өзүм автоунаа мингендиктен заказдар чыгып калат чоң машинада. Ошол машинеге заказдарга чыкканга аракет кылам. Дагы бир точкага жумушка барып турам, черезден чакырганда. Ал жерде да ошол машина менен учукташып койгом. Анан дагы көп убакытта бош калганда өзүмдүн машинам менен шаарга түшүп, дос туугандар менен баарлашып, жаңылык алышып, көңүлдүү отуруп келүүгө аракет кылам. Негизи эле үйдө бош отурганды зериккендик болот. Бир нерсе менен алектеген жок. Көбүнчө бош убактымда өзүмдүн машинам менен таксовать этип, акча таап, ошол тапкан акчам менен үйдөгүлөргө керектүү нерселерди алып берүүгө аракет кылам. Негизи эле бош отурганды жаман көрөм. Ыр аркылуу өзүмдү көтөргөнгө, маанайымды көтөргөнгө аракет кылам. Өтө жардам берет. Ырлардын арасынан дагы мен өзүм негизи рэпке жакынмын. Азыр бир куплет. Жалындаган жаштык кезде жадыраган жаз мезгилинде жолукканбыз сени менен анын баары дале эсте. Кокармашып басчу эле керемет убайлуу кечте бир саат көрбөй калсам сени сагынып челемдедим эле. Билесиңби дагы жаным бири. Мен негизи балалык кезинен бери спортко жакынмын. Спорттун шахмат, шашке түрү боюнча дагы көп жерлерге барып келгем. Кийин коляска жарыш боюнча катышып жүрдүм. Мынабу армрестлинг, кол күрөш боюнча спортко келгеним аз эле болду. Биринчи жолу 23 февралда бир жыл толмок болду элек. Областтык кол күрөш өткөн мына Ош шаарыбызда. Ошол жака барып калдым, барып жазылып, көп спортсмендердин арасынан биринчиликти ээлеп, республиканский турнирге жолдомо алдым. Андан кийин Скуле областынын Каракол шаарында республиканский турнирде дагы жакшы орундарды алып, азиялык чемпионатка жолдомо алдым. Кийин ал жерден сол колумдан экинчи орун, оң колумдан биринчи орунду алып, чемпионат мирге, дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алдым. Ал жака барып келгениме көп болгон жок. Румыния өлкөсүнүн Константа деген шаарында өттү. 54 мамлекеттен катышты. Кыргызстандан 16 спортсмен бардык. Жана биз менен агайыбыз дагы чогуу жүрдү. Ушул жерден пайдаланып, ошол жака мага жардам берген адамдардын ыраазычылык айта кетейин. Жогорку кеңешибиздеги депутат Алтынбек Сулайманов байкебиз ошол жака барышыма каражат жагынан жардам берди. Жана ошондой эле Төкмө акын Идрис байкебиз дагы жардам берди. Жана досторум, туугандарым каражат жагынан жардам берип ошол жака барып келдим. Оң колумдан дагы, сол колумдан дагы 4-орунду ээлеп келдим. Чырмачылык жактан ырга кызыгышым чоң жана ошондой эле бийлейм. Ушундай көп жерлерде сахнага чыгып бийлеп жүрөм. Атай Тумак бийчилер тобун билсеңиздер керек, ошолордун стилинде бийлеп, колум менен ажмания жасап, мындай башкача бий көрсөткөнгө аракет кылам. Негизи ушул ыр жаатынан, бий жаатынан да көптөгөн ийгиликтерге жетсем дейм. Келечекте планым быйыл 4-орун болуп калсам, кийинки жылы буюрса дүйнөлүк чемпионаттан 1-орунду алсам дейм. Менин негизги кыялдарымдан бири. Рахмат, мен ушул ийгиликтериме, бүтелек жумуштарымды жарык алып чыксам, кинолорумду алып чыксам дейм. Негизгиси башка инсандарга үлгү болгум келет. Жана ошондой эле мага окшогон инсандар көп, таланттуу. Бирок аларды мен дагы ушундай өзүм таанылып, аларды дагы топтоп, өзүмө окшогон таланттуу адамдар топтоп табасам дейм. Алардын дагы талантын эл көрсө экен. Менин башкы ниетим ошол.
Nurtilek baldarım içinен özüm 3 balam var. Nurtilek ortanчы уулum болот. Чоң уул, анан эң кичинекей кыз. Анан Нуртилек үйдө өтө шайыр, досторунун алдында да шайыр, досторунун алдында да өтө авторитеттүү жакшы бала. Анан үйдө эшикке чыгып эште малдарыбызга жардам берет. Эми биздин айыл жеринде көбүнчө малдар. Анан малга жардам берет. Ол чынын айтсам мен бул басалбагына байланыштуу эшегин минип, ошентип малдарды эртең менен чыгарып, кечинде салып келип, анан үйгө киргенде да үйдүн ичине да көбүнчө жардам берет. Ачуусу да тез эмес, жайдары. Эч качан бирөөнүн көңүлүн ооруткан бала эмес. Анан ким жолдо бирөө да салам берсе ушундай жакшы мамиледе болот да. Туугандарынын алдында ошентип неме кылат. Анан атасы иштен келгенде да кайсыл жерде болсо да келип, ата иштен келдиңизби? Ошол жер өтө атасына жагат. Атасы саар ишке кетип кеч келет. Атасы жумушта ошто иштейт. Анан эч качан бирөөнүн көңүлүн ооруткан бала эмес да. Анан ушу биринчи жолу былтыр 23 февралда кол күрөшкө барып, ийгиликке жетип келгенде өтө аябай сүйүндүк биз. Андан кийин Бишкекке барды. Андан Азияны жеңип келгенде келге чейин ушундай жүрөгүм чыдабай кетти балам көргөнгө чейинчи. Апа 2 медаль утуп келдим дегенде ушундай жаман абалда неме болдум да, өзүмчө сүйүнүп толкундандым. Андан кийин атасы ошол күнү эрте жумуштан келди. Балабыз ушинтип утуп келиптир, Азияга жолдомо алды дегенде эч ким каршы болгон жок. Көп жерден кулогунушу деген бар экен, тууган урук, достору баардыгы жардам берди. Ушул убакыттан пайдаланып баардыгына ыраазычылык айтам. Ушул немеде жүрүп, ушул абал менен жүрүп, машина менен айылга үй салды. Эч качан атасы барып жардам берген жок. Өз күчү менен балам барып, ошентип үй салды, абасы жардам берди. Мындай балдар көбү жумуш деле аткарбайт, неме кылат. Балам ошончук неме кылганына сүйүнөбүз биз. Атасына болгонун айтып келет. Ата ушундай эме болуп атат депчи. Ошосу менен балам менен өтө сыймыктанам. Менде энелер эч качан кайгырбасын. Балдардын келечегин тең ойлосун. Мен ушу балам ушундай болуп калды деп эч качан ойлонгон да эмесмин, азыр да ойлонбойм. Досторунун алдында дагы өтө кадырлуу, жакшы. Анан достору да жакшы, иш жерден калтырбайт. Анан апа ушундай концерт бар экен, концертке барып ырдап келейин, бийлеп келейин дейт. Эч качан каршы болбойбуз. Анан мен балам менен сыймыктанам. Неберем ушундайына карай Кудайга шүгүр. Мына кыйла жерлерге барып атат. Барып Кудайга шүгүр урпайпай. Утуктарды утуп келип атат кызым. Мына Гүрмиянага барып, элип 4 мамлекет барыптыр. Ошолордун ичинде Кудайга шүгүр 4-нчү орунга болуп келдик. Кудайга шүгүр бизге сыйын. Ушундай балдарды таштабай өкмөттөрүбүз Кудайга шүгүр караштырып атат. Телевизордон угуп атабыз, көрүп атабыз, жакшы сыйлыктарды берип атат, колдорунан келген жардамдарды берип атат. Mekteптен бүткөндөн академия сатып беришкен. Өзүм өздөштүрүп кеттим. Шаарга же узак жолго ушул машина менен чыгам негизи. Айылга же бир той жакшылыктар болуп калсам, коляска менен бар. Тооташтарга болсо үйдө атым бар, эшегим бар. Бир сөз менен айтканда бардык жерге барам да.
bul машина менен же келе мени ташыбайт бул машина менен заказ болуп калса же болбосо ушундай бир жерде жумуш иштейм бул машина менен жүк ташып ишенip акча таап үйдөгүлөргө муктаж нерселерин алып келип негизи эле үйдө отурбашка аракет кылам. Аллага шүгүр ушундай машинам бар экен, башкалар катарынан жүргөнүмө. Бул менен таксибайт этем, ушундай адамдарды ташып акча табам жана ошондой эле өзүм баратканда ким бирөө кол көтөрсө алып алам. Баары отурган адам кызыгышат, кандай айдайсың, кандай болот